Урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер менен кайрадан театр форум теле берүүсү жана анын алып баруучусу мен Дарика Аманбаева. Апта сайын көрүшүп, баарыбызга тааныш болгон окуяларды талкуулап, алардын чечүү жолдорун издөө аракетин уланта бермекчибиз. Бүгүнкү биздин эфир 16 күндүк зордук зомбулукка каршы акциясына арналат. Алгач бүгүнкү сахналаштырган оюнду баштаардын алдында биздин театр форумду буга чейин көрө электер же уга электер болсо, сиздер үчүн театр форум жөнүндө кыскача видео маалымат. Форум театр методикасы 70-жылдардын башында бразилиялык драматург Август Боаль тарабынан иштелип чыккан. Кадимки адаттагы театрдан негизги айырмачылыгы форум театрда профессионал эмес, жөнөкөй адамдар ойношот. Алар жашоодо болуп жаткан реалдуу жагдайларды көрсөтүп, көйгөйлөрдү чечүү жолдорун чогуу издөөгө, коомду диалогко чакырышат. Форум театрда ойнотулган окуя кульминацияга жетип токтотулат. Көрсөтүлгөн конфликт көрүүчүлөр тарабынан чечмеленет. Көрүүчүлөр оюндун каалаган жеринен стоп белгиси менен токтотуп, каалаган каармандын ордуна сахнага чыгып, анын ролун өзүнүн көз карашы менен кайрадан ойноп берет. Урматтуу теле көрүүчүлөр жана биздин студиядагы көрүүчүлөр, салт боюнча мен азыр 1, 2, 3 дегенде сиздер мотор деп койсоңуздар, биздин жаш актерлорубуз бул сахнага чыгып, биздин бүгүнкү оюнубузду башташат. Даярсыздарбы? Анда эмесе 1, 2, 3. Мотор! Жазгүл, билесиңби, мен досум менен сүйлөшүп койдум. Биздин кызыбыз турмушка чыгат. Кызыбыз бул жөнүндө билсем эмне дейт? Мен сүйлөшүп койбодумбу? Макулдаштык. Азыр мен жок десем биз уят болбойбузбу? На, кызым да келип калды. Кандайсыңар, ата апа? Кандайсың? Жакшы. Менде силерге абдан жакшы жаңылык бар. Кандай жаңылык? Мен магистратурага өттүм. Бул менин кызым го. Каяка өттүң? Москвага? Мен Москва алыс эмеспи? Коюңузчу апа, баары эле барып окуп келатышпайбы? Кызым, бизде да сага жакшы жаңылыктар бар. Кандай жаңылык? Кызым, билесиң да, сен эми бойго жеттиң. Атаң экөөбүз дагы жаш эмеспиз. Айша апамдын 2 небереси бар. Курбуларым да күйөөгө тийип кетти. Апа, сиз муну менен эмнени айтайын деп атасыз? Кызым, биз сага күйөө таптык, сен турмушка чыгасың. Кандайчы ата? А менин окуумчу эмне болот? Ал жөнүндө кайгырбай эле кой, кызым. Ал бала жакшы ой бүлөдөн иштейт, бүт баары менен камсыздайт. Бирок мен ал баланы тааныбайм да. Мен сага айтып атам, ал жакшы үй бүлөдөн деп. Силер менин бактылуу болгонумду каалабайсыздарбы? Ана мунун бүт баарын ким үчүн кылып атабыз биз? Сен биз жөнүндө ойлоп койдуңбу? Биз качан неберелүү болобуз? Я, же окуйсуң деп күтүп жүрө беребизби? Же биз сени кулдук көрүп атабызбы? Апа, жок дегенде сиз мени түшүнүп коюңузчу. Кызым, билесиңби? Мен турмушка чыгып атканда менден да эч ким сураган эмес макулдугун. Болду. Токтоткулачы. Жазгүл, бас кел. Жок апа, мен чыкпайм ал балага. Ой, кызым, ыйлабачы, суранам сенден. Мен сага ишенем, сен бактылуу болосуң, кызым. Кантсе да кыздын барар жери күйөө да. Эртең кечке чейин үй жыйнайм, тамак жасайм. Аз кайненем келет, үйдү батыраак жыйнайынчы. Ачпайсың эшикти? Бүттүрөсүң да кечке. Кандай кызым ай? Кандайсың? Мына, дастархан. Рахмат. Үйдүн кебетеси кандай экен, азыраак? Апа, мен азыр эле жыйнаган болчумун. Жыйнап деле койт белең, карачы.
Биздин келерибизди билесиң сен. Азыр айтсаң азыр жок болчу. Боюнда ауырып турбайбы? Тийишпей эле койчу. Эмне? Мен келиниме сүйлөшүп атканда ачып атам кийлигишпе деп. Өзүң жумушуң кыла берчи сен, макулбу? Өзүң билчи. Жүдөп жүрөт да дагычы. Атаңа сун, Назира, атаңа сун. Мен сага канча жолу үйрөтөйүн. Рахмат эй. Же сени айылга апарып кайра жумушка салайын мен. Тиги баса, Мурат кайда? Келеби азыр? Мурат азыр жумуштан келип калат. Жакшы. Күтүп турайлык канда. Азыр үйрөтсөң, азыр жок карсаң. Айтасың келгенде балаң, макулбу? Жана сөздөрдүн баарын айтасың Мурат келгенде. Эмне айтам? Өзүң эле айтчы. Сен эркексиңби же мен эркекменби? Айтпайсың келгенде, катуу-катуу айтып кой. Кандай Мурат ай? Эмне кечигип? Иштермен кандайсызбы? Жакшыбы? Жакшы келдиңерби? Да кандайсыз? Жакшыбы? Кел отур. Жакшы. Эмне кеч? Иштермен келдим. Жакшыңарбы? Жакшы жетип алдыңарбы? Эмне арыктап кеткенсиң, балам? Ооба, иштермен жүрүп апа кичине. Жүдөп калып турсуң го жаман. Баары жакшы эле апа. Тамак ичип атасыңбы? Ооба, Тамак берип атабы баарын? Ооба, берип атат, баары жакшы эле апа. Тапкан акчаңдын баары тиги Назира кетип атат да, Баары жакшы эле апа. Өзүңдү карап алам, макулбу? Атайсыз кандайсыз? Жакшыбы? Ой балам, жакшы. Иштер жакшыбы? Жүрөт, жакшы баары. Апа, айылды эмне жаңактар? Өткөндө Тайкең келип кетип турган силердин үйүңөргө. Ооба, келген. Эмне дейт? Келгенден кийин кичине Назира туруп чай берип койсо болот эле го. Түшкө чейин уктайт экен. Анан сыйлап деле кетирип койсо болот эле да. Мен ошо Нурболоттон угам деп ойлогон эмесмин, балам. Уялганыма нанос үйлө чыгып кетип калдым дейт. Аны айылдын баарына жаят билесиң. Аялды деген башынан кармаш керек да, балам. Тарбия алып койсоң болот да, Апа, койсоңузчу, анда кичине түшүнүп койсок болот. Боюнда бар дегендей. Өзүңүздүн башыңыздан ушундай нерсе өткөн да. Кичине түшүнүп коюң. Өткөн. Эмне Назиранын эле боюнда болуп туруп айтсаң? Мен 5 баланын энесимин. Эртең менен туруп уйсап, айылда жумуштун баары мен кылчумун. Ошондо дагычы сен чоң апаңа жаккан эмесмин да. Апа, койсоңузчу. Силер жашаган заманда башкача болгондой. Азыр 21-кылым дегендей. Кичине анда түшүнүп койсоңуз эчтеке болот. Айтпайсың мами? Айт. Жана сөздүн баарын айт, мен сага айткам. Эми балам, апаң туура айтып атат, туура кабыл ал. Эркек болгондон мындай аялды катуураак кармаш керек. Мен да аракет кылтам. Ооба. Башыңа чыгып кетет, отурасың. Тарбиялады эми. Назира, тамак алып келбейсиңби? Келиңиз апа, ата. Тамактан алып. Тамактан желдик. Алың апа. Кой биз чалакты Аяш апаңдын тамакка чакырган ошакка барып келелик. Тамак жеп кетпейсиңби? Тамак жөлүк бай. Турбайсың сен, эмне тамак жеген келдиңби? Туураны? Батыраак алып келсең эмне болот? Кой болуп ушпаган. Эл жакшы калган да? Карынбагы. Мел апа жакшы бар. Ооба, өзүңдү кара, макулбу? Ооба. Мел ата жакшы бар. Ооба. Мейли апа, жакшы барыңыз. Жакшы калган, жакшы калган. Мел ата. Мени Мурат анда. Жана кайткан сөздү унутпа, Мен алдына катуураак карма, Ооба ата. Ата. Батирден кыз кийип кетпейсизби? Кийбейсиң. Айтты ата деп унуткан турбайм. Мейли жакшы. Жабылдырап эле качып каякта жүрсөң, жабылдырап жүрөсүң сенчи. Чай ичпейсиңби? Ичпейм. Бул эмне кылганың? Бунун баарына сен күнөөлүүсүң. Сен ошону апаңдын жанында айтпай эле койбоптурсуң. Сага эмне жетишпейт? Сен билесиң го, сен көгөтпайсыңбы өзүң? Тилиң чыгып калганбы сенин? Билесиң го, менин атам менен апам күндө келе бербейт биздин үйгө. Бир жолу келгенде. Жакшына карап койсоң эмне болот? Дагы бир жолу ушундай кыла турган болсоң, менден жакшы нерсе күтпөгүн, уктуңбу? Чарчадым ой. Иштер да кыйын болуп кетти.
Кай жака кетип атасың? Эшке чыгып сейилдеп келеличи. Эртең менен кечке чейин эмне кылдың эле? Эртең менен бала карадым, үй жыйнадым, тамак жасадым. Баланы кроватка кой, эч жака барбайсың. Отур үйдө. Мурат, мен сенен кетем. Не? Дагы баштадыңбы? Тажап кеттим мен. Канча ушуну чыдап жүрөм айтчы мага. Мени бул үйдө сен сыйлабасаң, ата-энең сыйлабаса. Эмне жетишпейт сага? Мен эртең менен кечке чейин иштеп аткан болсом, сени деп, балабыз жакшы чоңойсун деп иштеп аткан болсом, эмне керек сага дагы? Меничи ким түшүнөт? Мен сага өз калуумсуз турмушка чыккам, сүйөт, түшүнөт деп ойлодуң беле? Не? Сен не деген? Мен кетем сенен. Коёчу Мурат. Кете турган болсоң, баланы тиштап кой. Жок, баланы бербейм. Не? Баламды. Бер. Мурат, баламды берчи сенден суранам. Школа. Жок, Мурат. Не? Баланы берчи сенден. Кетесиңби? Жок, мен Кете турган кетпейм. болсоң бас. Жок, Мурат. Кете турган болсоң, мына босогону көрдүңбү? Ушунан кайра арттап өтпөйсүң. Уктуңбу? Кетпейм эч жака, баланы берчи сенден суранам, Мурат. Демек, бул биздин сахналаштырган оюн болду. Кандай көйгөйлөрдү байкадыңыздар? Саламатсыздарбы? Бул жердеги азыркы көрүнүштөгү адам баласынын максатсыз үй бүлө куруусун улам ушул нерсе келип туруп атат да, биринчиден. Экинчиден, аял менен эркектин ортосунда сый жок. Эгерде күзгүдөн өзүңдү карасаң, өзүңдүн кайсыл жердин кыйшак экени көрүнөт да. Бул жерде кыз менен эркектин көрүнбөгөн сапаттарын, билинбеген, тереңден биле албагандыгы үчүн үй бүлөнүн эртең келечеги жоктукта, бирин-бирин сыйлабастыгында ушул нерсе келип чыгып атат. Бул жакта үй бүлөдө аял менен күйөөсүнүн ортосунда мамилесинин жоктугу, эки ордун, коомдогу ордун жакшы билбегендиги жана ошондой эле үй бүлөнү ошо пландап туруп курбагандыгы маселе болуп жатат. Бирин-бири түшүнбөгөн, бирин-бири сыйлабагандыгы баардыгы ошо аял менен эркек жашоодогу өзүнүн ордун жана үй бүлөдөгү өзүнүн орду, коомдогу өзүнүн орду кандай экенин түшүнбөгөндүктөн болуп жатат. Эң негизги көйгөйлөрдүн бири деп мен ошо балдары үчүн ата-энелер чечкендигин айтып кетет элем. Себеп дегенде ошо баланы дагы ата-энеси башкарат, кызды дагы ошо кыз таптырып эле ошого турмушка берип коюшту да. Анан мындан тышкары бул ошо адам баласы бул үй бүлө кургандан кийин өз алдынча болууга умтулуусу зарыл да. Ошо өз алдынча болууга умтулгусу келген жок да бул үй бүлө. Сиз эмнеге макул эмессиз? Аялды эч убакта эркек киши кол көтөргөнү укугу жок дейсиз. Аял заты үй бүлөнүн түндүгү болуш керек. Экинчиден, ага кол көтөрүү бул болбойт. Азыркы заман учурунда жооп бербейт. Аял бул илгерки заманда Манас атанын убагында бир гана атеисттин убагында гана аял затын укуу ылдый болгон. Бирок азыр заман ага жооп бербейт. Ынтымактуу бир үй бүлөнү орочо болуш керек. Чоң рахмат оюңузга. Азыр бул жакта сиздер көргөн сахналаштырган оюнду биз кайрадан ойноп беребиз. Ушул жерден мен өзгөрүү киргизмекмин десеңиздер, колуңуздарды көтөрүп туруп стоп белгиси менен бул сахнага чыгып өзүңүздүн өзгөрүүңүздү көрсөтө аласыз. Даярсыздарбы? Менде мындай сунуш бар да, бир 10-15 секундтун ичинде жаныңызда отурган инсан менен кандай жолдор менен ушул көйгөйдү чечсек болот эле. Ушул көйгөйдү чечкенде дагы бир менде чакыруум бар бүт баарыбызга. Ушул чындык реалдуу биздин жашообузда башка аялдар да көрөт да бизди, мисалы үчүн биздин кыргызстандыктар көрүп жатат аз бизди телевидение аркылуу. Ошолордун жашоосуна жардам бере алгандай кылып эмне кылсак болот эле? Кандай чечүү, кандай мисалдарды көрсөтө алат элек бул жактан? Ошол боюнча маек куруп көрсөңүздөр. Анда эмесе, урматтуу теле көрүүчүлөр, биз форум бөлүгүнө келип жеттик. Мен 1, 2, 3 дегенде мотор деп койсоңуздар, биздин сахналаштырган оюнубуз башталат. Даярсыздарбы? 1, 2, 3. Жазгүл, билесиңби?
Мен досу менен сүйлөшүп келдим. Биздин кызыбыз жакында турмушка чыгат. Кызым бул жөнүндө билсе эмне дейт? Мен сүйлөшүп келбедимби? Азыр жок десек биздин үй бүлөбүз уят болот. Саламатсызбы? Саламатсызбы, атыңыз ким? Элиза. Элиза. Сиз кимдин ордуна келдиңиз бул жакта? Апасынын ордуна. Кайсы малдан? Башынан баштагандан. Апасынын ордуна отуруп алыңыз. Жооп берип коюңуз апасы. Азыр Элизанын оюнан кандай натыйжа чыгат экен, келгиле чогуу көрөлү. Жазгүл, мен досу менен сүйлөшүп келдим. Жакында биздин кызыбыз турмушка чыгат. Кимге? Таанысың да Мурат дегенди. Ошонун баласы Марат. Ошо күйөөгө чыгат. Билесиң да кандай жакшы болот экен. Жок, ал кантип чыгат эле? Ал билбейт да ал кызды. Кантип чыкмак эле? Сен ал баланы таанысың да? Мен тааныйм. Биз экөөбүз тааныйбыз. Ооба, ал тааныбайт да. Мен азыр жок деп койсом, экөөбүз уят болобуз. Макул, жок да бул. Ага эч кандай жол бербеш керек. Сен эмне деп атасың? Иә. Мына кызыбыз да келип калыптыр. Кел, кандай кызым? Кандайсыңар, ата, апа? Менде силерге жаңылык бар. Мен магистратурага өттүм. Мына магистратурага өтүптүр. Биздин кызыбыз. Ошо жактан бир жакшы баланы таап, ошо акылдуу, билимдүү балага үйлөнсүн. Апа, Кызым, эмне болду? Эмне жөнүндө сүйлөшүп атасыздар? бизде да сага жакшы жаңылык бар. Кандай жаңылык? Айтып берсем? Сени бир Мурат деген балага берейин деп атыптыр. Апа, бирок мен ал баланы тааныбайм да. Мен Ой, тийбейсиң, коркпойм. Сен эмне деп атасың, Жазгүл? Иә, экөөбүз сүйлөшпөдүк белек. Сен менин иштериме киришпейсиң деп. Сен эмнени айтып атасың? Жок, бул тийбейт. Эмнеге тиймегели? Тийбейт. Сен, Жазгүл. Болду. Элиза, мага келиңиз. Элиза, сиз бул жакка чыкканда эмнени өзгөртөйүн дедиңиз? Бул эч качан кызын бербеш керек болчу. Кандай бала экенин, кандай экен, андан кийин эмне болуп кетерин билбейт да эч ким. Эмне үчүн сиз каршысыз? Неге дегенде өзү тандап өзү чыксын. Анын дагы башка бизге күнөөлүү болуп калабыз да. Үй бүлөсүндө ар кандай чыр-чатактар болсо, ошондо бизге айтат. Биз күнөөлүү болуп калабыз ошондо. Демек сиз өзүңүзгө күнөөнү алгыңыз келген жок. Ошо. Чоң рахмат сиздин оюңузга. Бул жакта дагы бир ой бар болчу, келиңиз. Атыңыз ким? Атым Мадамбек. Мадамбек, сиз кайсы маалда келдиңиз бул жака? Башынан баштап. Эң башында кимдин ордуна? Жигиттин ордуна. Отуруңуз. Даярсызбы? Мадамбектин ою. Бүгүн Жазгүл тиги Муратка жолугуп калып атпаймынбы? Анан Муратка жолугуп калсам эле кызымды сурайт. Өзүнүн баласы жөнүндө мактайт. Мындай кичине адамдык сапат болуш керек да, ошону айтып аткан учурдачы. Ал билбейт окшойт, анын баласынан менин кызым билимдүү болуп чыгарын билбейт окшойт. Болбосоң таарынабыз дейт. Ата, апа. Кандайсың кызым, жакшыбы? Жакшы. Кандай келдиң? Жакшы, менде силерге жакшы жаңылык бар. Мен магистратурага өттүм. Кызым, жакшы, ийгилик коштосуң сен. Рахмат. Москвага? Москва алыс эмеспи, кызым? Коюңузчу, апа, барып окуп келе Ой, Жазгүл, сен кызыксың, билимдин дагы аягы түгөнчү эле. Молодец кызым, жакшы. Москвага кантип барат, аякта таанышыбыз эч ким жок, кантип барат аякка? Бил, ак ийилет, бирок сынбайт дейт. Кызың, Кудай буюрса, Кыргызстанда оңолткон кыздардан болот буюрса. Ийгилик кошто. Келиңиз мага. Сиз кызыңызды колдойн деп жатасыз бул жерде, туурабы? Менде азыр студияга суроо бар. Атасы мындай таптакыр эле өзгөрүп кетти дегендер колуңуздар көтөрүп койсоңуздар. Жашоодо андай мүмкүнбү? Мүмкүн. Жок, бир мисалы үчүн мүнөз болуп жүрүп, анан кийин бир маалда эле
деп өзгөрүп кеткен. Ким мүмкүн деп ойлойт? Демек биз мүнөзүнө кичине көбүрөөк өзгөрүү киргизип коюптурбуз, сиз менен. Бирок негизи оюңуз кандай болчу бул жакта? Негизи эгерде атасы кызынын баласын, уул кызынын бактысын ойлосо, өзүнүн уятын ойлой, келечегин ойлосо, анда мен кылган нерсени кылмак. Чоң рахмат оюңузга. Отуруп алыңыз. Демек бул жакта дагы ойлор бар экен. Келиңиз. Атыңыз ким? Саламатсызбы, атым Тахмина. Тахмина. Сиз кимдин ордуна келдиңиз бул жактан? Кызымдын ордуна келдим. Кыздын ордуна. Кайсы маалдан? Башынан баштап эле. Эң башынан кирип келаткан жери, Атасы отурат, анда Тахмина сумканы алып алыңыз. Отуруп эле баштай берсем болот. Макул. Ошол жакка отуруп алыңыз анда. Урматтуу теле көрүүчүлөр, азыр Тахминанын оюна күбө болобуз. Кандайсыз? Кандай кыз? Кандайсыз ата? Жакшы кызым, өзүң кандайсың? Жакшы. Мен сиздерге жакшы жаңылыгым бар. Не жаңылык? Магистратурага өттүм. Алтыным куттуктайм. Бул менин кызым го. Каяка өттүң? Москвага. Ай, Москва алыс эмеспи? Каяка кантип барасың? Апайым билим керек да, ошон үчүн Москва алыс болсо деле барып окуйм. Кызым, бизде да апаң менен сага жакшы жаңылыктар бар. Кандай жаңылык ал? Кызым, сенин бойго жеттиң. Атаң экөөбүз да жаш эмеспиз. Подружкаларым да көбөйүп кетти. Айша апаңдар уже 2ден неберелүү болду. Биз деле неберелүү болобуз келет. Мен түшүнбөй атам. Кызым, биз сага күбө таптык. Жакында сен турмушка чыгасың. Мен ал адамды тааныбайм да ата, бирок. Ал бала жакшы үй бүлөдөн. Жакшы жумушта иштейт. Кайгырбай эле кой. Окуу деле кереги жок, сен бүт бар менен камсыздап берет. Менин оюмча андай эмес ата. Бул жашоодо байлык эле баардык нерсе алынбайт да, билим менен гана жакшы нерселерге жетише аласың деп ойлойм. Ошондуктан мен окуумду уланткым келет. Байлык жөнүндө сага ким айтып атат? Айтып атпайсызбы? Сага бакыт каалап атабыз биз. Сен биз жөнүндө ойлоп атасыңбы апаң? Биз качан небере көрөбүз? Айтчы, качан? Сен биз жөнүндө ойлоп атасың? Же биз сени кулчулук көрүп атабыз? Жок, кулчулукка берген жоксуздар, бирок сиздер деген мени мажбурлап жатасыздар. Сизди да үстүңүздөн бирөө ошентип мажбурласа эмне болот Эмне эле? тантырып атасың сен? Кайсы эле сөз турду айтып, я? Сен эмне атаңа эмне өтүп калдың белең? Мен Бас, 18 башым жашка оорутпа. Менде о жазгыр кет. Азыр бул жактан катып калсаңыздар дагы, катып калгыла. Атасы келсеңиз. Тахмина дагы бир нерсе жасайлы азыр. Отуруңуз, атасы. Тахмина, сиз азыр туруп, каалаган позицияны тандасаңыз болот, катыган образ менен, анан каалаган нерсеңизди, сырдуу оюңузду, мисалы үчүн буга чейин айта албаган же күнүмдүк жашоодо айта албаган ата-энеңизге оюңузду айтсаңыз болот. Кеттик. Ата-энеси катып турат. Каалагандай катысын, айтсаңыз болот, кандай турушсун булар? Мени карап туруңуздар. Тахминаны карап кат эткенсиңер, актерлор. Ата, апа, мен сиздерге айтайын дегеним, ошо 18ге чыгарып мени өстүрдүңүздөр. Ошо менин деле ийгилигимди сиздер көрсөңүздөр жакшы болот да. Ошондуктан мен ийгиликке жетүүнүн бир гана жолу бар деп ойлойм. Бул ошо билим алуу. Ошондуктан мен билимимди улантмакчымын. Чоң рахмат. Сиз магистратурага билим алганы бул абдан маанилүү деп атасыз. Күйөөгө дагы тийип туруп, билим дагы алган бул мындай мүмкүнчүлүк барбы Кыргызстанда? Ооба, андай мүмкүнчүлүк бар. Анан? Бирок бул менин оюмча бул ошо убакыт баардыгына жетишсе болот да. Ошондуктан биринчи билим алып, анан гана турмуш курууга аттанса жакшы болот деген ойдомун. Демек баары бир биринчи билимди коюшуңуз керек, Чоң рахмат сиздин оюңузга. Урматтуу теле көрүүчүлөр, демек бүгүнкү сахналаштырган оюндун экинчи бөлүмүнө өтүп жатабыз. Ал жакта кандай идеялар болот экенин чогуу көрөлү. Тажап кеттим баарынан. Эртеден кечке чейин үй жыйнайм, тамак жасайм. Азыр кайненем да келип калат. Үйдү батыраак жыйнайынчы. Ачпайсыңбы эшикти, ами? Кечке күттүрөсүңбү? Кандайсың кызым? Жакшы баары. Мына, достордуңбу, Үйдүн кебетеси кантип?
Ойнап деле окубойсуң. Стоп! Келиңиз. Менин атым Бегайым. Саламатсызбы, Бегайым? Кимдин ордуна келдиңиз? Мен келиндин. Келиндин ордуна. Ушул жерденби же кайсы жеринен? Башынан баштап эле. Кеттик. Даяр болгонуңузда мага айтып коюңуз. Азыр Бегайымдын оюнан кандай натыйжа чыгат экен келгиле көрөлү. Мен бул жашоодо алдыма көптөгөн максат койгом. Ооба ата-энем мени бул жашоодо бирөөгө мажбурлап турмушка берип салды. Мен мындай жашоого көнбөйм, мен акыры баары бир өзүмдүн максатыма жетем. Мен кайненемдер да келип калды окшойт. Кандай истеп? Ачпайсың эшикти, кечке күтүрөсүң да. Саламатсызбы? Жакшы бар. Үйдүн кетеси кантет? Я, Мен сабактарыма даярданып да жаткан болчумун, детпей. албайсың тетүүлөрдү. Мурат каякта? Келеби? Ал жумушта эң аз келет го. Назира, биздин келерибизди билесиң го, жинап деле койбойсуңбу? Сиз билесизби, апа, мен азырынча мен турмушка чыгаардын алдында мындай алдыма көптөгөн максаттарды койгом. Ошого жетиш үчүн мен аракетимди эч качан токтотпойм да. Ошого мен азыр сабактарымды дагы мени окутпасаңыздар, окутпай эле коюңуздар, бирок мен үйдөгү жумуштарды кылуу менен дагы мен өзүмдүн окууларымды өз алдынча болсо да уланта берейин деп ойлогон болчумун. Сен Мурат келсин, Мурат менен сүйлөшөлүк аны. Ошо мен жалгыз эле Мурат менен эмес, ошо сиздер менен да сүйлөшкүм келип жатат ошол тууралуу. Ата-апа, assalomu alaykum. Жакшы айтат, туура айтып атат. Ушунчу. Кандай Мурат? Жакшы. Кандайсың? Жакшысызбы? Жакшы. Эмне кечиңиз? Мен иштер менен. Кел отур. Эмне арыктап кеткенсиң угум? Бар жакшы эле. Бар Кетиң, тамактарды. кантет? Я, жүдөп калып турсуң го. Бар жакшы эле, апа, капа болуңуз. Бар жакшы. Тамак жасап берип атабы, Назира? Ооба, берип атат. Жакшы эле бар. Атасы кандайсыз? Жакшы. Акыркы оюңузду айтыңыз дагы, анан мага өтсөңүз болот. Воспитывать депчи. Ты беременна. Тамакта кал, апа. Ата. Кел, тамактан жейлик анда. Биз жылдык балам. Тамактан жеп кетпейсизби? Жок, тиги Аяш апаңдыкына тамакка бармак. Тамак жеп Апа, мен атайын сиздер келет деп тамак даярдаган болчумун. Болду куч. Бул эмне кылган? Батырага жасап келсең эмне болот? Мейли. Жакшы алайын. Апа, мен сиздерди келет деп атайын тамак жасасам, ооз. Болду эми, кетип атат, көрүп айтасың. Негизи мен бүгүнкү күндө жашоодо ушундай мындай кыздын дагы оюна кошулбай көптөгөн ушундай зордоп да, мындайча айтканда ушундайдан көп мындай чалдыгуулар, кыйналуулар болот деп билем да. Ошондуктан мен азыркы учурда өзүм да турмушка чыгып, жана ошол эле учурда окуумду да улантып атам да. Бирок бир жакшы жери, менин кайненемдер дагы буга каршы эмес. Алар менин оюмду колдойт да. Эгерде эле менин оюмду колдобой же болбосо ушундай окубайсың деген күн ошондой жагдайларга эгер мен туш болсом, мен мындай талпынууга, аракет кылууга эч качан мындай кеч деп ойлобойм да. Анткени мындай Эмне кылат элеңиз? Мисалы үчүн бүгүн жакшы, сиздин ата-энеңиз дагы, кайнене, кайнатаңыз да каршы эмес. Сиз окуп атасыз, үй бүлө куруп атасыз. А эгерде каршы болуп калса, эмне кылат элеңиз? бул жашоого адам бир эле жол жаралат да. Ошол жаралганда ар бир адамдын алдына койгон максаты болуш керек да. Анан бирөөнүн эле ошол оюна, мажбурлоосуна макул болуп эле келин болуп же ошол анысы аз келгесип өзүнүн кыйноосу менен тийсе дагы ошол кайненеси да аны колдобой, анын колдобогон бир себеби кайненеси даже анын ким экенин билбей туруп алып алганында да себеп да. Ошондуктан мен кандай күн болсо дагы, канча адам мага каршы болсо да, мен ошонун баарын жеңип чыкканга аракет кылмакмын Сиз да. азаматсыз. Чоң рахмат сизге. Ордуңузга отуруп алыңыз. Демек, ар бир адам жашоосунда канчалык аракет кылса, ошончолук жакшы нерсе болот экен, жашоосунда. Бул жакта дагы идеялар барбы интервенцияга? Кол чаап коебуз. Саламатсызбы? Мен атым Нуриза. Мен бул жерде кайнатасынын ордуна келдим. Кайнатасынын ордуна келиңиз. Башынан баштап эле. Башынан баштап эле отуруңуз. Азыр Нуризанын оюнан кандай натыйжа чыгат экен келгиле көрөлү.
Ачпайсың ма? Кечке күттүрөсүң да. Кандайсың келинжан? Дастарханга Үйдүн кебетеси кантип? Отурчу эми. Отур. Жинап деле койбойсуңбу? Биздин келерибизди билесиң. Апа мен азыр эле жыйнагам. Ай кой кемпир эми. Бир айда бир жинайт окшойсуң. Таптыз эле отурат кой, урушпа. Сен эмне кийлешип атасың? Койчу. Мен сага канча айтам, келин экөө сүйлөшүп аткандай кийлигишпе деп. Ай келин, чайдан кой. Кандайсың ага? Жакшы жүрөсүңбү? Денсаулыктарың жакшыбы? Мурат кайда? Мурат азыр жумуштан келет. Жакшы жүрөбү? Жакшы. Жакшы эле жашап атасыңарбы деги? Сулап келип берчи мага суу. Эмне эле жалжаңдашып атасың? Жөнсөң айтсаң. Эмне болду эмеспи келиндин алдында? Жакшы эле болот, таптаза болуп тур эле. Эмнеси таптаза болуп турат? Таптаза эле болуп турат айнан. Мен сага келген Мурат келгенде жанагы сөздөрдү айтасың. Койсоңчу. Кел, чайдан ич. Экөөбүз үйдө барганда жакшы Сүйлөшөбүз эле. Азыр мен тамак алып келем. эч шашпа. Assalomu alaykum ata. Kelingizlar. Кел кой балам. Апа кандайсыз? Жакшы. Жақсыбы? Жакшы. Кандайсыз? Жақсыбы? Жүрөсүңбү? Кел отура. Эмне кеч балам? Иштермен апа. Білесіз да. Жүдөп калып турсуң го балам аябай. Бар жақсы апа. Тамак берип атабы? Жакшынакай болуп эле турат кой айлана эле. Койсоңчу. Тапкан акчаңдын баары кетип атат да тиги Назира. Кеткен эле жок апа. Бар жақсы. Атайсыз кандайсыз? Жакшы көрүп тургандай. Айтпайсың жана сөздөрдү. Кайсы сөз? Жанагы келаткан айтпадыңбы? Качан айт? Жанагы келаткан сөздөрдү айтпайсың, мен сага айтпадым. Койсоңорчу апа. Эмне жаңылыктар ошодон сүйлөгүлөсүз. Айылда эмне жаңылыктар апа? Айылда толтура жаңылык кайла. Өткөндө Тайкен келип кетти бизге. Ооба келген. Бизге эмне келип? Нормально сыйлап койбойбу айтсаң? Назира жышнакай кылып сыйлап туруп жөнөтсө болот эле да. Уялганма нан осту эле кетип калдым дейт. Үйдүн чачыгын айтпаңыз дейт. Түшкө чейин уктап жатат дейт. Кайдагын айтпачы айлана эне. Балам жүрөгүн суруп жакшыбы айтсаң? Айылда бүт баарын угат да ал эми. Койсоңорчу. Кой балам көңүл бөлбө. Сен айта берет, келиниңе кичине катуураак болбойсуңбу? Келин деле адам эле. Келиңиз. Демек сиздин оюңуз түшүнүктүү. Сиз деген аялыңызды укпай атып эле бул маселени Бул кандай? жерде эркек үй бүлөнүн башчысы болгондон кийин бардыгын ордоруна коюп койсо болот деп ойлойм. Албетте жакшы мамиле бардыгын чечет деп ойлойм. Эркек үй бүлөнүн башчысы дегенди мага кичине мындай чечмелеп берсеңиз. Бул эмне деген? Эркек үй бүлөдө чечкиндүү болсо, аялы да аны угуп, ортодо жакшы мамиле болот болушу керек. Эмнеге укуктары бар ал? Чечкиндүү болгондо, башчы болгондо ал эмне кылыш керек? Чечкиндүү болгондо бул аялын дагы түшүнүп, келини дагы түшүнүп, баласын дагы түшүнсө болот деп ойлойм. Баарын түшүнгөндө ошондо башчы бол. Ооба, ошондой болушу керек. Же баарын сабап туруп отыргузуп коюп, бүт барандан корксо башчы эмеспи? Андай эмес. Чоң рахмат. Анда эмесе 3-чү бөлүмгө кандай сунуштар жана идеялар болот экен, келгиле чогуу көрөлү. Стоп. Келиңиз. Саламатсызбы? Атыңыз ким? Нурзада. Нурзада. Сиз келиндин ордуна келдиңиз. Келиндин ордуна. Кайсы маалда? Ошол жерден эле баштап. Туруп алсаңыз. Нурзада кандай өзгөрүүлөр киргизет экен? Келгиле чогуу көрөлү. Мурат, жаным, кандайсың? Жакшы. Карасаң, балаң аябай сон болуп чоңоёт. Ооба. Эми карап өркүнөп кичине өп койбойсуңбу өзүң балаң го? Ооба да. Эмне канчалык өзгөрүп? Өзгөрбөйлү, Мурат. Мен сага бир нерсе айтайын дегемде. Сен мени мындай уксаң, мен деген сага билесиң, жумушка чыгып атканда ата-энем Эмне ыйлап атат? Эми атасы кечкери жумушта жүрсө, апасы карай берсе ыйлайт да атасына барганда. Эмне мынча жалдырап? Жалдырап эле, Мурат, сен мени түшүнчү. Мен сага турмушка чыгып Кечи мен кичине эс алып алайынчы, жаман иштен чарчап Жок, сен мени угуп турсаң, сен деген менен маектешип кичине сүйлөшпөйсүң, жумуш эле болсо болду. Балаңа да көңүл бур, мага дагы дегендей. Мен сага айтайын дегеним. Сага эмне жетишпей атат, айтчы. Бардык нерсе болсо. Эмне кылгың келет ат, айтчы. Мурат, сен мени уксаң? Уксаң дейсиң күнүнө. Эмне жетишпей атат, айтчы. Мага эч нерсе эмес. Мурат. Же иштен мен чарчап келдим, угуп атасың мени? Түшүнүп атам. Кичине эс алып алайынчы. Ооба, эс аласың, сен биринчи менин немем ук да, менин маегим ук, экөө сүйлөшөлү. Күнүнө баштайсың. Мен сен бардык нерсени кылып атам сен үчүн. Сага эмне жетишпей атат, айтчы. Бардык нерсе
Сенин иштеген менен акча менен баардыгы чечилбейт да, байлык менен. Сен мага дагы, балаңа дагы күнүгө эле үйдө олтурабыз биз. Кичине паркка алып чыгып, мындай айылдатып, сейлетип койсоң болбойбу? Күнүнө бошсун. Күндүзү барып келсең эмне болот? Мен деген жалгыз барууну каалабайм. Сен менин жанымда болушуң керек дайыма. Мен силерде аракет кылып атам. Мен иштебесем, сен акча табасың. Каяктан акча келет? Ооба, сен түшүнүп атасың. Мен эртең менен кечке чейин балам жакшы оңойсун, сен жакшы оңойсун деп, сен жакшынака жүр деп аракет кылып аткан болсоң, эмне жетишпейт сага айтчы. Эмне кылайын дагы мен? Ачаптың сүйлөп айтчы мага. Оюңузду айта албай калсаңыз, азыр катып турабыз. Баягыдай кылабыз. Бул сүйлөй эле койсун, Катып тургула экөөң тең. Экөөң тең катыйсыздар. Эми сиз каалаган позицияңызда туруп же отуруп, бул дагы каалаган позицияңызда болот дагы. Анан оюңузду айта аласыз. Бул ушинтип отуруп турасың? Отурсун, Сиз кандай болосуз? Мен ушинтип айтып эле айтырмын да. Мурат, карасаң, балаң да аябай сонун болуп чоңоюп калды. Мен билесиң, сага турмушка чыгып жатканда ата-энемдин каалоосу менен эле чыккам. Эми бул жака өзүмүн Москвага барып окуумду уланткым келет. Москвага болбосо дагы бул жерден менин билимимди улантууга сен жардам беришиң керек. Анткени сен мен түбөлүктүү жарым болосуң да. Сен үйүңдө кечке эле балаңды карап олтургудай мен бул жерде билесиң, аял деле тең укуктуу болуп калган азыркы заманда. Балаң деле чоңоюп булга мындай бакчаларга апарып таштасак, мен балага да жетишем, окуума да жетишем. Албетте сени да карайм бул жерде. Сиз абдан жакшы образга кирдиңиз. Өзүңүздүн жашооңузда ушундай көйгөйлөрдү көргөнсүзбү? Ооба, мен жашоодо мындай нерселерди көп эле кездештирип келем. Айрыкча ушу айыл жергесинде көп болот да. Турмушка буйруса чыккандан кийин деле мен өзүмдүн жолдошуман албетте бир тепкич болсо да ылдый да турам, бирок ылдый турасызбы? Ылдый турам, бирок ошентсе да мен ал менен тең укуктуу жашай алам да. Анткени биздин ата бабабыздан келген салт да. Чоң рахмат оюңузга. Сиздин ушул азыр көрсөтүп бергениңиз бул бүт баарыбызга мисал боло алат деп ойлоймун. Анткени буга чейин биз катып атканыбызда же зомбулукту жеп аткан адам өзүн өйдө койгусу келип атты, же болбосо баягы зомбулук кылып аткан адам өзүн өйдө койгусу келип атты. Бул жакта көрүнгөн идея да экөө тең болду, Тең болгондо аларда диалог чындап эле болот деп ишенемин мен. Сиздин оюңузга чоң рахмат. Ордуңузга отуруп алсаңыз. Бул жакта дагы идея барбы? Саламатсызбы? Саламатсызбы. Атыңыз ким? Мен атым Кубан. Кимдин ордуна келдиңиз? Мен азыр Назиранын ордуна келдим. Анын ордуна оюн өзгөртүп, жакшы жака. Абдан жакшы. Назиранын ордуна барып алсаңыз. Анда эмесе кийинки ойду көрүп алалы. Түшүнүп атсың мени? Ушундай балам менен үйдө отурам кечкери. Жок, мен сага эмне кылдым? Жок, сен ата-энеңдин сөзүнө кирип, өзүң мени да басмырлап атасың. Мен деги эмне кылышым керек? Айтчы, мен үйдө отурам. Жок дегени мен иштетпесеңер да, окутпасаңар да, ушул үй бүлөдөгү ордумду билип койсоңор болбойбу? Сага эмне керек болуп атат? Сен жок эмне кылгың келип атат, айт. Мен биринчиден үй бүлөдө туруктуу, силердин жакшы сөзүңөрдү угуп, силердин жакшы көз карашыңарды уккум келип атат. Жакшы көрүнүшүң үчүн жакшы нерсе кылышың керекпи? Мен ата-энем келсе эмне кылтасың? Тамакты нормально алып келбей атасың. Бир жолу келсе, бир жылда эки жолу, бир жолу келе турган болсо, нормально тамак жасап берсек. Мен балам менен отурам, өзүң деле түшүнүп койсоң болбойбу? Үйүңдү карасаң, үйүңдү карасаң. Карамда, кара. Ошону тазалап, нормально келип, мен келгенде тамакты алып келсең, мен сага жаман сүйлөп атам. Жок, ошону кылсаң, сага эмне керек болуп атат дагы? Сен биринчи атаңа да, апаңа да тартпагын, мага да тарт. Сен ортодо болгонуң. Сен биринчи тажаттың, Чын айтам, тажаттың. Барчы балаң карачы, мен чарчадым, телевизор көрөм бар. Келиңиз. Мындан ары эмне кыласыз? Сизди укпай койду оюңуз. Мындан ары укпай койду. Мен демек ата-энесине, баланын ата-энесине бул мен өзүмдүн жашоомду түшүндүрүп, Алар силерди түшүнөт деп ойлойсузбу азыр? Түшүнөт, ооба. Анткени мага күйөөм дагы кошулса эгер. Бирок бул кошулган жок да. Андай эле жок, кечке тура келет. Чоң рахмат. Азыр мен актерлорду бул сахнага чакырат элем. Урматтуу теле көрүүчүлөр, бул көрсөтүү 16 күндүк аялдарга болгон зордук зомбулукка каршы акциясына арналат. Ал ар жылы 25 ноябрдан 10 декабрга чейин
Кыргызстанда болот. 25 ноябрь бул деген аялдарга болгон зомбулукка каршы күнү, ал эми 10 декабрь адамдардын укугун коргоо күнү. Келгиле ошол акцияга бүт баарыбыз катышабыз дагы. Бул көйгөйлөрдү эртеңден баштаппы, же бүгүндөн баштаппы, же азыртан баштаппы көңүл бура баштабайлыбы? Сиздер менен Театр форум телеберүүсү болду. Кийинки көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.